исламдагы орду аябай чоң болгон ибадат бул намаз. Намаз тугандар мына ошол диндин бир тиреги, основасы, негизи. Бардык мына ошол куралган үйдүн, имараттын баягы несущий деп күч келген, нагрузканы көтөргөн мисалы устундар болсо, дал ошол сыяктуу тугандар мына ошол биринчи устун иман, ишеним болуш керек эле, ишенимден кийинки келген эле устун бул намаз болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүндө биз менен мушрик капырлардын ортосундагы болгон айырма намаз деди. Кимде ким намазды калтырса ал капыр болуптур деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кыямат күндө мына эсеп башталат. Кыямат күндө адамдын тергөөсү эсеби башталган кезде эң биринчи эсеп боло турган нерсеси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду яумал кияма ас-салат. Фа ин салухат салуха саиру амали, ва ин фасадат фасада саиру амали." Биринчи пенденин эсеп боло турган, эсептеле турган нерсеси бул намаз деп. Кыямат күндө биринчи намаз эсептелинет. Эгерде бул намазы жакшы жараса, демек башка кылган ал адамдын амалдары дагы жарактуу болот деди. Эгерде намазы жараксыз боло турган болсо, калган бул адамдын бардык жакшылыктары жараксыз болот деди. Тугандар, мына ушул нерсеге биз аябай чоң бир маани беришибиз керек. Кыямат күндө ваджи аяума идин би жаханнам. Аллах Таала Куранда айтып атат. Ошол күнү тозокту тартылып келинет дейт. Тозок. Кыямат күн тугандар бул мо жер өзгөрөт. Жер мына мообизди тегерегибиздеги курчап турган тоолор, бул нерселердин бардыгы жок болот. Теп-тегиз жер болот. Майдан, теп-тегиз майдан жер болот. Ал жерде чукур дагы болбойт. Ошо чукурдун ичине бирөө туруп калып, там көрүнбөй, там ылдыйга түшүп калып, жок, ал нерселер болбойт. Мына ошондой күнү тозокту горизонтто тозокту тартып, бул ал канча деген алыстыкта турган, ошондой алыс бир жерге тартып келет. Бирок бул тозоктун ушунчалык өлчөмү, анын громадный размерлери, тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, 70 000 тизгини болот. Тозоктун 70 000 тизгини болот. Ар бир тизгинди 70 000 периште тартат дейт. Периштенин размерлерин элестеткиле, тугандар. Тозоктогу күйгөн, тозокко түшкөн адамдын тиши, азуу тиши мына ушул Сулайман тоодон 2 эсе 3 эсе чоң болот. Тозокко түшкөн адамдын өлчөмү, размерлери чоңойот. Нервный окончаниялар, тугандар, бир гана адамдын терисинде болот. Адамдын териси күйүп аткан кезде мына ошол орууну адам сезет. Бирок тери күйүп түшүп калгандан кийин анын ичиндеги мышцалары, анын эти, бул нерв жок болгондуктан ал бул орууну сезбейт. Ошондуктан Куран Каримде Аллах Таала айтып атат, алардын терилери күйүп калган сайын биз алардын терилерин жаңылап беребиз дейт. Теринин калыңдыгы 1 метрге жакын калыңдык берилет. Капыр адамдын, күйгөн капыр адамдын эки желкесинин ортосундагы жол 3 күндүк жол болот дейт. Эмне үчүн? Ошол габариттердин чоңойгону, ошол адам бат эле күйүп калбастан, тозоктун оту аябай күчтүү, көбүрөөк күйүш үчүн мына ошондой өлчөм, ошондой размерлер, гигантский размерлер берилет.